Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Орусияда жынысын алмаштырууга тыюу салган мыйзам кабыл алынды. Мамлекеттик дума Орусияда жынысын алмаштырууга тыюу салган мыйзамды 3-чү окууда кабыл алды. Жыйынга катышкан 386 депутаттын баары каршы болууга макул деп добуш берди. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы жазды. Кабыл алган мыйзамда хирургиялык кийлигишүүгө жана гормоналдык терапияга тыюу салынган, ошондой эле документтерде жынысын өзгөртүүгө тыюу салынат. Буга чейин жынысын алмаштырган жарандарга бала асырап алууга тыюу салынып, никеси жокко чыгарылат. Булак Назар Ньюс KG. Кеннеди: Байдендин чечими Россия менен согушууга даярдык. АКШ президенттигине талапкер Роберт Кеннеди Американын лидери Джо Байдендин Европадагы НАТОнун резервдик күчтөрдү мобилизациялоо чечимин Россияга каршы согушка даярдык катары баалады. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Байден АКШнын Европадагы күчтөрүн кеңейтүү үчүн резервдеги 3000 кишини чакырды. Алар мобилизациянын түпкү максатын билбесе керек. Бул Россия менен согушка даярдык деген Кеннеди твиттер баракчасында. Буга чейин Байдендин чечими мурдагы президент Дональд Трамп дагы сынга алып, АКШ 3-чү дүйнөлүк согушка түрткү бергендей болуп жатканын айткан. Эскерте кетсек, Байден Америкадагы күчтөрдүн бир бөлүгүн Европада Атлантикалык чечкендүүлүк операциясын колдоо үчүн колдонууга уруксат берген. Булак Спутник KG. Иш сотко өттү. Ички иштер министрлиги Улукбек Карыбек уулу милицияга баш ийбей койгондугун айтты. Блогер Улукбек Карыбек уулу милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талабына баш ийген эмес. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык 2023 жылдын 10-июль күнү Бишкек шаарынын Москва көчөсүндө жайгашкан Саламаттык сактоо министрлигинин имаратына саат 16:52 чамасында блогер Улукбек Карыбек уулу видео тартуу тобу менен чогуу кирген. Анда күзөт кызматынын кызматкерин министрдин кабылдамасынан чыгуусун суранган учурда ЖМК жөнүндө мыйзамына таянып, кабылдамадан чыкпай, өзүн орой алып жүрүп, коомдук тартипти бузган. Жогорудагы аталган факт Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына катталып, текшерүү иштери башталган. Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан жаран Улукбек Карыбек уулунун жүргөн жери аныкталып, укук бузуу протоколун толтуруу мүмкүн болбогондугуна байланыштуу 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматына жеткирилип, ал жерден укук бузуу протоколу толтурулуп, жогорудагы жарандар кое берилген деп билдиришти. Ички иштер министрлигинен түзүлгөн укук бузуу протоколдору Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна жиберилген. Булак Супер KG. Жапаров Кыргызстанда Hyundai жана Kia заводдорун ачууну сунуштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кореянын улуттук ассамблеясынын төрагасынын орун басары чоң отек менен жолугуш учурунда Кыргызстанда Hyundai жана Kia автомобиль заводдорун ачууну сунуштады. Министрлер кабинетинин төрагасы учурда Кыргызстанга автоунаа импорттоо боюнча Корея 1-орунда экенин кошумчалады. Биз Корея тарапка Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчөлүгүн эске алуу менен Кореянын Hyundai жана Kia сыяктуу алдыңкы компанияларынын автомобиль заводдорун ачуу мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштайбыз, деди ал. Булак Назар Ньюс KG. Орусияда төңкөрүш жараткан вагнерчилер Беларуска киришти. Беларустун Маглиев облусундагы Осипович шаарынан анча алыс эмес жерде машыгуу жайлары даярдалып, ал жерге вагнерчилер жайгашууда. Бул тууралуу Беларустун коргоо министрлигинин басма сөз кызматы жарыялады.
Осипович шаарынын тушунда аймактык аскерлердин бөлүктөрүндө сабактар өтүлөдү. Аскерге чакырылгандар согуш таласында жүрүү жана тактикалык атуу ыкмаларын өздөштүрүп, инженердик даярдык жана тактикалык медицина боюнча билимге ээ болушат. Вагнердин согушкерлери бир катар аскердик дисциплиналар боюнча инструктор болуп иштешти деп айтылат маалыматта. Беларуста канча вагнерчилер бар экени так айтылган жок. 23-24 июндагы вагнерчилердин Орусиядагы козголоңунан кийин компаниянын негиздөөчүсү Евгений Пригожин Орус жана Беларус бийлиги менен макулдашып, Беларуска кетип жатканын билдирген. Булак Суперкежи.